Инстаграмда Зак Кинг деген ат менен таанымал болгон санарип жаратман 7 жашынан контент жасоо менен акча таап баштаган. Зак Кинг 1-класста окуп жүргөндө вирустук видео жасап, анысы менен дүйнөгө таанылган. Ал азыр дүйнөлүк топ брендтер менен кызматташып, алар үчүн инновациялык, заманбап видео контент жасайт. Ранский санарип маркетинг агенттигинин изилдөөсү кардар товар сатып алуудан мурун орточо эсепте товар жөнүндөгү 13 контент менен таанышып, андан кийин гана чечим чыгарат. Демек азыркы санарип маркетингде контенттин ролу эбегейсиз. Эгер сен идеяга бай, жазуучулук, чыгармачылыгы бар адам болсоң, анда санарип дүйнөсүндө сен үчүн өтө кызыктуу кесиптер бар. Бүгүнкү сабакта Digital Creator же санарип жаратуучу кесибине токтолобуз. Контент Creator бул уникалдуу контент жараткан адис. Ал текст, сүрөт, видео, аудио форматындагы контент болушу мүмкүн. Creator деген сөздү англис тилинен которгондо жаратман, жаратуучу дегенди туюндурат. Башкача айтканда, бул идеяларды ойлоп таап, аны ишке ашырган адис. Копирайтер бул өтүмдүү тексттерди жазган адам. Бул сайттагы тематикалык макала, блог, социалдык тармактагы баракчалар үчүн жазылган пост, email таркатуулар, пресс-релиздер, рекламалык же социалдык роликтердин сценарийи, слоган, аталышы болушу мүмкүн. Текст бул адамдар жана издөө системалары, алгоритмдери тарабынан жеңил кабыл алынган маалымат. Андыктан көпчүлүктүн көңүлүн бурган, негизги ойду кыска нуска жеткире ала турган копирайтерлерге суроо талап такай болуп келген жана боло берет. Санарип доордо контент жаратуу жаатындагы кесиптердин калың катмары пайда болууда. Мисалы, ютуберлер. Сен билсең керек, Кыргызстанда дагы ютубтан акча тапкандар бар. Алардын бири атайлап тийиштүү бир рынок. Сегмент үчүн контент жасап, анан аны монетизация кылса, башкалары өз YouTube каналдарына даяр кызыктуу контентти жайгаштыруу менен акча табат. YouTube'тун жанында TikTok, Instagram бар. Керек болсо Instagramда блогерден тышкары stories makers дагы пайда болду. Бирок азыркы түшүнүк боюнча, контент жаратуучунун мааниси таасир этүү деген сөздүн синоними болуп саналат. Контент жаратуучунун чыгармаларынан ырахат алып, анын пикирин сыйлаган чыныгы күйөрмандар бар адам таасирдүү деп эсептелет. Санарип контент жаратуучунун кызматтык мүнөздөмөсү дагы ушул мааниге дал келет. Таасирдүү адамдар интернетте, социалдык тармактарда колдонулуучу жазуу жүзүндөгү контенттерди, сүрөттөрдү, аудио жана видео материалдарды жаратышат. Бренд ар кандай субъекттерден турат, бирок контент негизги болот. Аны веб-дизайн, тамгалар, түстөр, сүрөттөр жана тексттерден турган брендтин пайдалуу деп атоого болот. Контент жок аудитория менен байланышууга, SEOго дем күч берүүгө, потенциалдуу кардарларга товар же кызматтын маанисин жеткирүүгө мүмкүн эмес. Мисалы, компания Instagramдагы контент жаратуучу менен кызматташса, адамдар товарларды ар кайсы жактардан көрүп, аны сатып алуулары толук ыктымал. Компаниялар аудитория менен бетме-бет сүйлөшө албайт. Андыктан таасирдүү адамдар санарип медиалары аркылуу баарлашууга жардам беришет. Бул брендтин өзгөчөлүктөрү, анын атактуулугуна түрткү болгон жагдайлар же окуялар тууралуу айтып берүүгө шарт түзөт. Контент жаратуучулар менен кызматташуу брендти жайылтууда маанилүү. Ал максаттуу аудиторияны камтыганга жардам берет. Мисалы, ашпозчуга жазылуу кызматы продукциянын ички көрүнүшү, аны чыныгы адам берген ингредиенттерди жана көрсөтмөлөрдү колдонуу менен даярдоонун оңой экендигин, видео тасмага тартуу үчүн YouTube'дагы контент түзүүчү менен кызматташуусу толук мүмкүн. Контент жаратуу үчүн кеңири жана терең окуу зарыл. Өз тармагыңа тереңирээк кирүү жакшы идея болуп сезилиши мүмкүн. Жана белгилүү бир деңгээлде бул чын. Бирок идея жаратуучулук бир гана мейкиндик менен чектелбейт. Мыкты контент жаратуу үчүн бир нече маалымат чөйрөсүнө кызыгып жана идеяларды айкалыштырып, такай жаңы билим алып туруу керек. Андыктан кенендикке жана тереңдикке умтул. Контентти түзүү бул негизинен окуяларды баяндоонун бир түрү. Анын ар бир жаңы бөлүгү графика болобу, кыска видео болобу же кеңири ар тараптуу изилденген блог болсун, темадан дагы аны ачып берген контент маанилүү. Мындайча айтканда, storytelling жөндөмү зарыл. Контент жаратууда аркыл тармактардан билим керек болот.
мазмундуу контент жаратуучу катары криптовалюта мейкиндигинде иштөө, мисалы блокчейн түшүнүктөрүн түшүнүүнү талап кылышы мүмкүн. Кеңири жана терең окуу биздин мээге жаңы нейрон жолдорун жана байланыштарды түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Алар болсо бир караганда такыр байланышпаган тармактар ортосундагы окшоштуктарды, мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрүүгө жардам берет. Демек, көп окуунун аркасы менен биздин ой чабытыбыз, элестетүүбүз кеңейип, окуя, көрүнүштөрдү башка жаңы өңүттөн караганды үйрөнөбүз. Жаңы темага жаңыча көз караш менен карап калабыз. Бул контент түзүүдөгү эң маанилүү жөндөм. Миллиондогон долларлык YouTube каналдарынын кожоюндары, Jumpcut, YouTube окуу мектебинин негиздөөчүлөрү, ютуберлер Джесси жана Конг муну ремикс стратегиясы деп аташат. Жаңы айлануу же болгон контенттин мазмунун жаңы менен чабыштыруу аркылуу вирустук бөлүшүүгө татыктуу контентти түзүү. Айтылгандай эле мыкты контент креатор болом десең, китепти, айрыкча көркөм чыгармаларды, фэнтези чыгармаларды көп оку. Чыгармачылык бул жөн гана талант эмес, ал такай жаңы билим алууну, жаңы нерселерди таанууну талап кылган жөндөм. Андыктан айлана чөйрөгө кызыгуу менен карап, жөнөкөй нерседен кызыктуу идея көрө билүү чыгармачыл адамга, контент жаратуучуга керектүү жөндөм. А биз болсо кийинки сабактарда азыр суроо талап чоң болгон IT жана санарип кесиптердин башка түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Биздин сабактарды көрүп, сен санарип дүйнөдөгү өзүңө жакын кесипти тандап аласың деп ишенебиз. Анткени азыр үйдө олтуруп эле дүйнөнү багынткан заман келди.